Болот Туулайбек. Нарын областынын Атбаш районунун Карасуу айылынын тургунумун. Алгач жанымда жашаган ушу тайжем айтып калды, ушундай кооператив бар экен. Барып маалымат албайсыңбы? Чындыгында башында ишене алган жокмун. Мурдаги мындай немелер менен алышпаганга, анан маалымат алайын деп келип, биякта эже менен сүйлөшүп маалымат алдык. Алгандан кийин да жүрдүм, ойлонуп. Чын эле береби, алып береби же алдап кетеби деген ойлор кетип. Этеги ишенип, мындай болду. Эмне болду ошо ишенип? Ишенге ишенге бул элдердин алып атканы, ушундай интервью берип, ошо алган кишилерди көрүп, ишеним болду да. Башка кишилер ошо алып аткан кишилерди көрүп дагы, чынында эле алып атышыптыр деп. Ошол болду ишеним. Биз ошо 1.700.000 деп договорлаштык. Анын 25%-ын алгач төлөдүк. Канча сом? Сом менен 420.000 ушундай окуп, эсте да жок. Алгач ошону бердик, анан негизи баягы 6 ай ичи дегенде эле 6 айга деле жеткен жок, ошо 4 ай ичинде эле уже учетим келиптир. Кудай буйрса мына бүгүн үйлүү болуп турабыз. Кезеке февралдар менен жасалып калдым. Февраль этектер болуп калабы, ушул точный числосу үйдө барактан. Февраль айы болуп калды. 6 ай плюс-минус айтылган. Мен негизи 6 айдан көбүрөөк болот болуш керек деген өзүмдүн оюм бар болчу. Негизи бир жарым жылга барат болуш керек. Жарым жылдан ашат депчи, 6 ай. Жарым жылдан ашат болуш керек деп мен көп деле неметкен жокмун. Баягы неожиданно эже чалып калды. Очередге келди, сүйүнчүдө ошо. Үйдү Новопокровкадан алдым. Новостройка. Жаңы чыгып аткан айыл. Билбейм эмнеге бул үйгө негизи үйдүн аурасы адамга билинет го иштен киргенде эле. Үйгө ала турган нерсе ошо. Үйгө киргенде эле мындай аурасы жакты да. Жылуу эшикти ачканда мындай жылуу кабыл алды деген сен болду. Бир күн ичинде эле бардык нерсе алуучунуку да, сатуучунуку дагы акчалары толук берилди. Өз көзүм менен алдымда отуруп, ошол акчаны как будто баягы чөнтөктөн алып чыгып бергендей эле маңдайында отурдум, ошо акча санап берип атканда. Мен ушу шаарга келгениме 10 жылдан ашып бараптыр. Келген эле квартирадан десек. Квартирада тияка бияка Россия чейин барып келип ошентип жүрүп эле. Анан бул чынында бизге лайыктуу нерсе экен. Квартплата төлөгөн эле ошол эле акча, ошондой эле, бирок өзүңдүн үйүңө төлөп эле, өзүң дальнейшем будущем өзүңө төлөйт экенсиң да. Ишеним мен өз көзүм менен, өз колум менен өзүм жүрдүм ушул жерде, көрдүм. Ишеним 100% айтам. Эч кандай алдап кетүү, коркунучтуу деген жок.